Жанар эним, өзүңдүн ичиң толуу арам болсо эле мени да өзүңдөй ойлобо. Садыр Жапаров Жанар Акаевге кайрылуу жасадыбы? Өлкө башчы Фейсбуктагы Садыр Жапаров деген баракчага Альянс партиясынын талапкер Жанар Акаевдин ордуна Токтогүбү Оргалчанын маанаталары боюнча билдирүү жазды. Ар кандай саясий маселелерге байланыштуу ушак сөздөргө көңүл бурбай жооп бербей эле коеюн дедим эле. Бирок айрым учурларда жооп бербесең калктын калың катмары мындай чындыкка кошпогон кептерден күмөн санап айрымдары болсо ишенип алышат экен. Ал ана чөйрөмдөгүлөр жооп бербей эле коюңуз, буларга жооп бериш сиздин деңгээл эмес деп чыгышат. Мен жалпы элге мурдагылардын катасын кайталабайм деп сөз бергем. Мурдагылар айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн сөздөрүнө кирип жүрүшүп, чын эле менин деңгээлим эмес деп коомчулукта чуу жараткан маселелерге жооп да бербей, түшүндүрмө да бербей келишип, акыры калктын калың катмарынын наразычылыгына кабылышты. Жыйынтыгында 3 жолу инкылап болду. Эми кечеги Жанар Акаевга байланыштуу маселе боюнча Жанар эним, өзүңдүн ичиң толуу арам болсо эле мени да өзүңдөй ойлобо. Тескерисинче БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова кимдир бирөөлөр барып президент менен макулдаштык, Жанар Акаевди колдоп койсун деди дешиптир. Мен Нуржан Шайлдабекова бир гана мыйзам талабы же адилеттүүлүк менен чечкиле. Эч ким силердин ишиңерге кийлигишпесин дедим. Ким барганын атында сураган жокмун, аны БШК төрайымы өзү айтсын. Биз шайлоо башталгандан бүгүнкү күнгө чейин БШКнын бир дагы ишине кийлигишпедик. Мыйзамсыз чечим чыгарышса өздөрү керт баштары менен жооп беришет. Башынан эле ушундай талап коюп келе жаттым. Ал эми Токтогүбү Оргалча боюнча ушундай талапкер бар экенин ушул тема чыкканы билдик. Токтогүбү айымды Айгүл Жапаровна эмес, атасы да тааныбайт. Мурда Эл үмүттүү партиясына чаптап жүрдүңөр эле, эми Альянс партиясына чаптайсыңарбы? Альянс партиясы өздөрүн оппозициялык партиябыз деп жүрүшпөйбү? Айгүл Жапаровна депутаттын тагдырын чечмектөрсүн бир убачысында кызматка койгон жок жана койбойт дагы. Анын бир эле иши бар, жетим жесирлерге жардам берүү. Мындан ары ушундай ушактардан алыс болушуңарды суранам. Эң кызыгы, бир ай бою жетелешип алып, эл кыдырып бири-бириңердин оозуңардын талгача мактап жүрүп, анан эми бүгүн кайра шпион, уйгур четтен келген деп жамандап калганыңар Кудайга да жакпайт. Ал эми аялдардын квоталары боюнча баарыңар эсеп чотту жакшы билесиңер, комиссия түзүп барып БШК менен биргеликте санап чыккыла. Мыйзам боюнча 30% кем эмес аял болуш керек деп турат. Эгер 30% ашып кетип, анан эле БШК Жанардын мандатын тартып алып, туура эмес чечим чыгарып жаткан болсо, анда иш козгоп жоопко тарталды деп жазылат билдирүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров баракчасы аркылуу билдирүүлөрдү жасап турат. Ал мурда деле социалдык тармакта оюн билдирген активдүү колдонуучу болгон. Акыркы маалымат жыйынында президент Фейсбукту карап отурбай турганын билдирип, бирок коомчулукта бир маселе жаралса билдирүү жасай турганын айткан. Ошондой эле ал анын Фейсбуктагы аккаунтунун сыр сөзүн анын жардамчылары биле турганын белгилеген. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев мандат албай калды. Депутаттык тизмеге кирген Токтогүбү Оргалча ким? Кечээ Борбордук шайлоо комиссиясы Бирдиктүү шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттары шайлоонун жыйынтыктарын жарыялады. Анда БШКны партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота тууралуу жобого өзгөртүү киргизген. Ага ылайык 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келери айтылган. Мындан улам 7 мандат алган Альянс партиясынын талапкер Жанар Акаевдин ордуна аял талапкер Токтогүбү Оргалчанын мандаталары кабарланган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Токтогүбү Оргалча Жанар энимди бир тууган энимдей көрөм. Альянс партиясынын парламенттин депутаттыгына талапкер Токтогүбү Оргалча социалдык тармактагы баракчасы аркылуу дагы бир жолу кайрылуу жасап, чындыкты бурмалоого чакырып өттү. Анан сырткары биринчи айым Айгүл Жапарова менен байланышы жоктугун айткан. Мени уйгур Кытай шпион деп жатышат. Бул чындыкка дал келбейт. Ат башыдан кеткен чериктин кызымын. Чоң аталарыбыз 1916-жылы үркүндө ат башыдан Кытайга үркүшкөн. Таятан болсо ат башынын талдысу айылынан үркүндө үркүшкөн. Сиздер чериктерди тааныбасаңыздар, Кытайдагы манасы Жусуп Бамайдагы черик. Мен ошол кишинин небереси болуп кетем. Мен Кыргыз өлкөсүнүн жарандыгын алганда Кытайдын жарандыгын расмий түрдө тапшыргам. Кечээ мандат берилгенден бери биринчи айымдын досу экен, жакын экен деген ушактар тарап жатат. Мен биринчи айымды жана президенттин бир жолу да көргөн эмесмин. Мен жакындан да көргөн эмесмин. Телевизордон анча-мунча көрүп жүрөм. Бул чындыкка дал келбейт. Бирок ошол кишилердин саясатын колдойм. Чындыкка дал келбеген ушактар менен өзүңөрдү убара кылбаңыздар. Жанар энимди бир тууган энимдей көрөм. Жанар мени шайлоодо колдоп, кайын журтум Кадамжайга чейин барып келген. Экөөбүздүн ортосубузда келишпестиктер жок. Кудайдын буйругу экен. Мыйзамдуу түрдө аялдардын квотасы менен келип жатам. Буга чейин өтпөй калдым деп айткан эмесмин. Арызданган эмесмин. Ушуну түшүнбөй туруп эле мени жерден алып көргө чаап жатасыңар. Бири-бирибизди чукуй бербей иш жасабайлыбы деп айткан Оргалча. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Рамзан Доролдаев Кумтөр боюнча биринчи Аскар Акаевди камаш керек болчу. Эмне үчүн Кумтөргө байланышкан иш боюнча канча премьер-министр, депутаттар камалды да, эң башкы күнөөлүү Акаев ушул убакка чейин камалбайт. Мындай пикирин экс-депутат Рамзан Доролдаев билдирди. Аскар Акаев качан камалат же бул сапарда жоопко тартылбай кетип калабы? Эмне үчүн? Бийлик башында турганда 2 тонна алтынды Бриштейндин учагына салып Швейцарияга контрабандалык жол менен ташыганы кылмыш эмеспи? Кумтөрдү өткөрөм деп легендарлуу парламенттин депутаттарын учакта кармап келтирбей койгону кылмыш эмеспи?
Конституцияда жок болсо да референдум жарыялап анан кумтөрдү каалагандай калчаганы кылмыш эмеспи? Кыргызстандын кумтөрдөгү 67% үлүшүн 33%га жеткирип, сентеранын пайдасына оодарганы кылмыш эмеспи? Кумтөрдү каалагандай иштетип, экологияны бузганы, миллиарддаган зыян келтиргени кыргыз эл жырына жасаган чыккынчылык эмеспи? 1997-жылы Барскон суусуна төгүлгөн цианид канча деген жергиликтүү калкка орду тогуз зыянын тийгизди. Бул Акаевдин кылмышы эмеспи? Акылбек Жапаров кумтөрдүн ар бир президенттин үлүшүн алып турганын айтууда. Анын баары тергелип, мурдагы президенттердин мойнуна коюлуп, тийиштүү жоопкерчиликке тартылышы керек. Эмне үчүн кумтөргө байланышкан иш боюнча канча премьер-министр, депутаттар камалды да эң башкы күнөөлүү Акаев ушул убакка чейин камалбайт? Тийиштүү кызматтын жетекчилери ушул суроого жооп бергиле. Кыргыз эли азыркыдай абалга туш келишинче башкы күнөөкөр Аскар Акаев анткени эгемендүүлүгү тарыхыбыздын алгач 15 жылында чечүүчү мезгилдерде мамлекеттик деңгээлдеги чечимдердин баары ушул кишинин жеке чечими менен болгон. Кадр тандоо кызматка коюу бүт Акаевдин каалоосу менен жасалды деп белгилеген Дырылдаев. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Кыргыз-тажик чек арасына дагы ок атылды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы Кыргыз-тажик чек ара аймагында ок атылган окуя катталганын кабарлады. Маалыматка ылайык, Кыргызстан Жарандары Баткен районунун көчө бою аймагында курулуш иштерин жүргүзүп башташкан. Ал жерге тажикстандык чек арачылар келип, курулушту токтотууну талап кылышкан. Кайым айтышы чырга айланып, тажик күч кызматкерлери Макаров үлгүсүндөгү тапанчадан 4 жолу асманга ок чыгарышкан. Эки өлкөнүн жергиликтүү чек ара кызматынын өкүлдөрү окуя боюнча жолукту. Атайын кызмат кыргыз жарандары чек арага өтө жакын эмес, көчө бою айылынын ичинде курулуш жүргүзгөнүн белгилеп, тажик тарап курал колдоону туура эмес болгонун моюнга алганын билдирди. Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлү чырга жол берген аскерге чара колдонууларын маалымдаган. Эки тарап окуяны иликтеп, жыйынтыгы боюнча жолугушуу өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. УКМК учурда чек арада абалы тынч экенин билдирди. Тажик тарап акыркы окуя тууралуу расмий комментарий бере элек. Кыргыз-тажик чек арасында такталбаган аймактардын айынан тез-тез жаңжал чыгып турат. 2021-жылдын жазында куралдуу кагылышууда эки тараптан ондогон тургундар, аскерлер көз жумган. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Бул сүрөттө карыя 5-6 коюн атайын темирден жасалып, алдына дөңгөлөк тагылган тосмо арабанын ичинде айдап бара жатканын көрүүгө болот. Муну көргөн адамдар ар кандай ойлорду айтып жатышты. Кээ бирлери карыяга жин тийген десе, башкалары ал койлордун коопсуздугун камсыздап жатат, жол кырсыгынын алдын алууда деп түрдүү пикирлерин айтып жатышты. Акырында бирөөсү карыядан эмнеге койлорун атайын тосмо менен айдап бара жатканын сураганда, ал төмөнгүчө жооп берген. Менин койлорум мага гана таандык, булар башка адамдардын чөбүн же ар түрдүү жемиштерине тийбеши керек. Эгер анын эси көрбөй же билбей калган чакта да мени жараткан Аллах Таала көрүп жана билип турат. Бул карыянын айткандары жана кылган амалы биздин таң калтырышы мүмкүн. Бирок Аллах Таала бизге берген ислам дининде жашообуздагы эч бир көзөрмөмгө өкүм берилбей же ал тарабынан көңүл бурулбай калган эмес. Аллах Таала муну Куранда же сүннөттө келтирген эмес деп жашообузду өз калаганыбыздай пландап же жазып алганыбыз чоң жаңылыштык. Себеби ислам эртең менен көздү ачып кечинде уктанга чейинки жана бул дүйнөгө жаралып өлгөнгө чейинки ар бир мүнөт жана секундтарды кантип жашаш керек экендигин үйрөтүп айтып турат. Андан сырткары бул окуядан бир адамдын абалын толук билбей туруп, ар кандай ушакка жана кептерге ишенбөөнү, эң эле биринчи ал адамдын маалымат алып туруп жыйынтык чыгарууну үйрөнсөк болот деп Райымбек Олжобай уулу өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.